Саламатсыздарбы? Менин атым Назар. Медцентр Авиценнада врач-терапевт болуп иштейм. Бүгүн сиздерге хеликобактер пилоринин кантип аныкташ керек, ошону мен сиздерге айтып берем. Бул жерде хеликобактер детектор, бул аппарат атайын ошол хеликобактер пилоринин количествосын көрсөткөн аппарат. Андан тышкары уреазная капсула и бул жакта одноразовый мундуштуктар колдонулат. Биринчиден келген пациенттер бул капсуланы ичет. Ортодон 15-25 минутта өткөндөн кийин бул одноразовый мундуштукка муну үйлөп берет. Андан кийин бул аппаратка салынат. Аппарат бир 4-5 минут ичинде количествону аныктап чыгарып берет. Мисалы, буга чейинки чыккан пациенттерди алсак, бул жерде мисалы муктарда мунун деген количествосын көрсөтүп атат 1854. Бул деген аябай эле количествосы көп болуп эсептелинет. Нормада 50ге чейин болуш керек. Бул хеликобактер пилори негизинен язва, гастритке алып келген 90% ошол ооруларга алып келет. Бул процедураны кимдерге кылыш керек? Кимдерде зарына болгон, изжога деп коебуз, отрыжка болгондор, гекрет деп коебуз, ошолор барлар. Андан тышкары ашказаны көп ооруган кишилер, гастрити бар кишилер, оорулар, язвасы бар оорулар сөзсүз өтүш керек. Себеби дегенде бул жана айтып өткөндөй эле гастритке алып келет, язвага алып келет. Андан язва, гастриттер булар көп жолу страдать этип жүргөн, ооруп жүргөндөр рак, желудок ушул ооруларга алып келет. Ошол үчүн бул хеликобактер пилорин текшериш керек. Эгерде нормадан жогору болсо, анда сөзсүз лечение кылыш керек. Негизинен хеликобактер пилоринди аныктаган методдордон 4 метод бар. Анын бирөөсү ушул хеликобактер пилори, самый достоверный и эң безопасный, эң жакшы исследование деп айтабыз. Андан тышкары кан аркылуу дагы аныктайт. Ал жакта ИФА хеликобактер пилоринин өзүн аныктайт. Ал жакта деген ошо хеликобактер пилориге иштелип чыккан антителону аныктайт. Ал жакта мисалы мурда ооруган болсо деле какое-то время ошол хеликобактер пилорини жогору көрсөтүшү мүмкүн да. Андан тышкары через кал аныктайт. Ал дагы хеликобактер детекторге караганда недостоверный. Андан тышкары через гастроскопия кылганда ошол жактан слизистыйдын какой-то кусогун алып, ошону лабораторияга жөнөтүп, ошону да аныктайт. Ал метод уже деген колдонулбаганы көп болуп калды. Себеби дегенде жеңилирээк методдор чыккан үчүн уже ал колдонулбай калды. Ал дагы анча недостоверный. Самый достоверный хеликобактер детектор. Барыңыздарга ден соолук каалайм, оорубаңыздар. Эгерде төмөндө айтып кеткен белгилер болсо, сөзсүз врачтарга кайрылыңыздар, өз убагында дарыланыңыздар.